Başınız talkalan men. Göröz aka. Men zamermen, Jurtjymyşev. Men putuňy koluňy syndyramyn, orozadan keyin. Kolumdu sındıram dedi, kolumu sındırıştı balları. Başımdı jaram dedi, başımdı jarıştı. Az invalidin 3-nji gruppa. Siz konkretno aka, mına kamçı akaga barasiz aka, siz konkretno жооп beresiz aka. Süйлөшөбүз кандай жок кылат экенсиз. Koluň syndyram men. Taşıyıp meni жақсы болсоң, мен сен таныған Taşıyыпты мен танимын. Taşıyыпты. Taşıyыптың шыпыргысы болсоң, үйүнө барып шыпыра бер. Siz konkretno жооп beresiz камчы аканын атын сатып телефон басып атасыз. Дамир деген баланы чакырды, келди. Ал генералдын күйөө баласы болот экен. Силердин лицензияңар барбы, эмне газга атасыңар, эмне себептен мындай болуп атат десем, эже биз генералдан алмак беле кагазды дедиле. Мен айттым, закон баарыбызга бирдей. Taşıyıpga tayanıp sürüp atat dep. Siz Sen ýantып aýtasyň. Siz oşantip bir tergowdun işini japdyňyz aka. Tergowdagi işti biröň japdyňyz. Жооп beresiz konkretno aka. Sen ýantып aýtasyň. Siz жооп beresiz konkretno. Gözüňi doýam senin gözüňde. Göröz kantoy etken. Göröz. Serpiwa dese. Замир келди. Замир кел ошентип жаңжал кылды эле. Анан милицияны чакырды. Муна катында алып барып 3 күн каматып койгула. Эмнеде жаңжал кылып атат деп. Мен бүгүн Манас шаарындамын. Дал менин жанымда турган Исрадин мырза атайын мени чакырды. Ташиевтердин үй бүлөсүнүн зомбулугуна кабылып, оор жаракат алып, өлүмдөн аман калдым деп мына Исрадин мырза атайын чакырып атат. Бул учурда мен ушу нейрохирургияда лечениеде жатам. Себеби ушул айдын 17-си күнү аскердик прокуратуранын ичинде беттешүү маалында Ташиев Камчы Кыдыршаевдин жээнинин чоңусу Адилет Жоодар аттуусу кол салды магач, тергөөчүлөрдүн көзүнчөчү. Ошол маалда башым дубалга тийип, жаракат алып, азыр ушу нейрохирургияда башым боюнча лечениеде жатам да. Ошол маалда арыз жаздым, сразу неме кылдым, эч жоопкерчиликке тартылган жок да, чыйып кетип калды да. Ал эми ушу окуянын башталышы эмнеден башталып атат? Окуянын башталышы бүт немеси өзү айылдык депутаттардын төрагасы Жылчымышев Замир ака аттуу бар да. Ташиев Камчы Кыдыршаевдин күйөө баласы болот да. Ошо мыйзамсыз иштерди кылып, ФПСтин жерлерин тартып алып, өзүнүн жакындарына берип коюп, ушундай тергөөчүлөргө басымдык жасап, козголгон иштерди токтотуп, ушуну кириш баштаган да. Вообще беспредел болуп баштаган. Мен тийиштүү органдарга жазсам, арыздарыбыз жетпей, жок болуп кетет. Анан мен Бишкекке Камчыбек Кыдыршаевдин атына өзүнө жазам да. Камчыбек Кыдыршаев ушундай күйөө балаңыз мыйзамсыз иштерди кылып, батыр энелердин жана мени 20 гектар жерибизди тартып алды. Ушуга өзүңүз чара көрүп бериңиз, бизди коркутам, өлтүрөм, анан кийин башын жарам, бутун сындырам деп мени коркутуп атат деп жазсам, Сузак райондук УКМКга арызыбыз келди. Опер жаш бала чакырды. Бир жолу окуду, ошо менен айтты да, уке неме областка алып келип атат арызыңарды деп жок болуп кетти. Ошо менен Жылчымышев Замир ака коркуткан максатына жетти. Колуңду сындырам деди, колумду сындырышты балдары. Башымды жарам деди, башымды жарышты. Az инвалидтин 3-нчи группа. Азыркы күнгө чейин коркутуп эле айтат да, мына сени өлтүрөм, анан сени соём, эгерде менин балдарым камаса депчи. 17 күнү эки баласын камакка алды аскердик прокуратурадачы. Экөө тең СМД иштечи ошол малдачы. А бирок алар сизди урган учурдан баштап жакын арада камакка алынды. Шу малда эми камакка алынды да. Себеби? Себеби мен арыз жазсаң өлтүрөбүз, коркутабыз деп арызым жок деп албай чыккан да. Эч ким албайт. Эч ким албай айткан, бүт баары коркуткан, себеби булар конкретно Жалал Абад областы под давлением кармап турган да. Себеби мен калтак жеген малда жазганда УКМКнын немеде кызматкерим деп үшөө келип үйгө келип коркутканда мен немеге чалганмын. Начальник помга чалгам Алтынбек аттуугачы. Алтынбек аттуу участковый менен келип, артынан ээрчип барышып, Замир аканын үйүнө барып айткан, ака балдарды жөнөтпөң, эмне кылып атасыз дегенде Алтынбек аттуу помдун начальниги куугунтук алышкан да. 3 күндөн кийин өзү соттолуп, өзү эмне болуп, ушинтип куугунтук алып, соттолуп жүрүп, эми чыктыбы, чыкпадыбы ал жөнүндө маалыматым жок да. Мыйзам чегинде өзүнүн баягы кызматтык милдетин аткарып аткарган немени, милицияны, начальник помду ушундай куугунтук алышкан да. Себеби мени келип эле ошо менин арызым менен мени коргогон үчүнчү. Саат 11лерде чалганмын, келген үйүмө. Артынан ээрчип барышкан булар Замир аканын үйүнө. Ошо барган үчүн ушундай УКМК тарабынан басымдык алынып, ушундай кылды деп кайсы статьяны койгон, анын менен маалыматым жок экен, куугунтук алышкан да. А демек анда сизди УКМКнын кызматкерлери, ошо Камчы Кыдыршаевдин жакын туугандары, азыр балдары сизди сабап кетти, азыркыга чейин куугунтук кылып атат. Эми бир топ эле сизге каршы иштеп аткан экен да. Азыркы күндө дагы эгерде менин балдарым камалса соём деп конкретно неме кылып звонить эттим, эч кандай чара көрүлбөй деп да. Өзү бунун башы Жылчымышев Замир ака да. Бүт ОПГ түзүп, ОПГ болуп алган да. Ушу уюштурганда бүт бардыгынчы. Видеодо деле көрүнүп турат, айтып турат, колуңду сындырам, бутуңду сындырам деп. Прокурордун жанында ушинтип коркутуп атат да. Бул прокурорду эч кимди көзгө илбей калган да.
ошо мен калтак жеген маалда Абсаттар Токтогуловичке губернаторго барып айткам да. Камчакага жеткиздиң ака, мындай мыйзамдуу иштерди кылып атат десем, жеткизе алган жок да. Азыркы учурда медициналык абалым өтө оор. Өтө оор. Азыр 3-группа инвалид, мен доктордон башым чыкпай атат. Бир айда 2 жолу, 3 жолу лечение алам. Грипп болгондо эле көтөрө албайм да башымчы. Азыр мына ушу башымы ушундай жаракат алганмын, ушундай сетка турат. Өтө оор акыбалчы. 3-группа инвалидмин. Ар ай сайын 2-ден 3төн уже лечение алып атам да, болбой атат. Сизди ушунча абалга алып келип туруп мындай кечирип кой, же болбосо могуга лечение кылып кой деген бир аракеттер болдубу? Мындай кылмыш ишти жабайлы, ой сени мен чалажан кылып койдум деп мындай мойнуна алчудайбы? Жок, мойнуна алчудай эмес. Элдин көзүнчө мойнуна алчудай, кереги чукурда эл кеткенден кийин коркутмай. Өлтүрөм, үркүтөм, сен менин акчама байыйын деп атасыңбы? Сен менен акча алайын деп атасың деген ушундай жала жабуучун баштайт да. Ушундай жабууну баштайт. 5 миллион сурадым, 10 миллион сурадым деген ушундай немелерди чыгарат, сөздөрдү. А эл келгенде элдин көзүнчө кечирип кой, лечениеңи алып берем, анан немени кылып берем дей берет сүйлөпчү. Кылса ушу 3 жылдын ичинде кылмак да. Колунан келген малда карабай койгон да. Колуңа эмне келет, ошону кылып ал деп таштап коюшкан да. Бир топ ушундай мыйзамсыз кылмыш аракеттер кылган Замир мырза өзү ким болгон ал? Ошо Камчыбеканын заправкаларын иштеп жүргөн адамдар эле да. Булар семейный Камчыбеканын заправкаларын ошо Винсовхоздон баштап, биздин айылдан баштап Таран базарга чейин ушулар карайт эле да. Гавриловкада бар эле, Сай жакта. Ушундай заправка иштеп жүргөн эле адамдар эле. Ал кезде абалы кандай эле? Ал кезде ушу эл катары эле, биз катары жүргөн эле адам эле да. Бир машинасы бар эле, Матис машинасы, ошо Матис машинасына келип сабап кетишкен, мен ошо машиналар бар эле. Азыркы учурда абалы? Азыркы учурда абалы, азыр каяктан алды акчаны деген неме бар да, суроолорда. 4-5 жерде стройкасы болуп атат, джиптарда жүрүшөт. Ошо малда Камчака бийликке келген малда полностью контролировать этчи. Прокурорлор эчтеке дей албачы. Өзүнчө кимди ишке коюп, кимди алган немелерди чечип алган звонок этип. Албетте звонок эткен да бирөөгөчү. Бирөөгө звонок эткен, ошон үчүн ушундай машина. Аябай таасирдүү. Ооба, таасирдүү. Кылмыш иштер каласа жабат, каласа токуйт. Кылмыш иштерди кааласа ушундай эле бир звонок менен жаптырып койчу да. Полный эле жабылып кетчү да. Тергөөчү ачык айтчу, ака, каттанын күйөө аласыз экен, колуңуздан эчтеке келбейт. Ишти кыскарттык, өзүң менен чечип алың дейт болчу, ачык эле. Исраилдин мырза, мына коомчулуктун баары көрүп турат. Сиз ошо окуя болгон жердин өзүнө, жерине барып дагы азыр көргөзө аласызбы? Бул жактан чыгып. Ооба, барып. Кайсыл жерде болгон, бай элдин баары көрсүн. Анткени бая жалган жала жабып атат, болот болсо мындай бир иш аракеттерди алып барып атат деген мага сындарды айткылап атат да. Бир жеринде далилдеңизчи ошо. Кайсыл жерде эмне болгон, кандай болгон? Өзүнүн айылда болгон, Минсовхоздун айылында болгон, айылдын башында, үйүмдүн жанында, ошо жакын эле жерде барып көрсөк болот. Мына достор, буга чейин мен көп жолу ушул Манас шаарына келип, Ташиевтердин үй бүлөсү, кландык башкаруу, мыйзамсыз байуу, мына ушулар боюнча бир топ чагылдырууларды кылып атам, бирок көбү коркуп атат, чын айтайын. Ошолордун бири эрдик кылып ушул Исраилдин мырза өзүнүн болбой калды окшойт эми. Чын окуясын айтып атат, азыр жеринде барып көрөйлү. Сиздер болсо каналдан алыстабаңыздар, катталыңыздар, ой пикириңиздерди айтыңыздар. Биз болсо иликтөөнү мындан ары да улайбыз. Так, бунун башы ошо жерден башталган да. 2022-жылы биздин ФПСтин арендага алып жүргөн иштеткен жерибизде жылчымызда Замир ака төрага болуп келди. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевдин күйөө баласы болот. Айыл өкмөттүк депутаттардын төрагасы болуп келип, уже мыйзамсыз иштерди кыла баштады да. Ошентип биздин жерлерди тартып алып, өзүнүн бажасына, өзүнүн жакындарына таркатып ийди да. Тагыраак айтканда, могу сиз алып келген могул жерден болуп атат, сөздүн баардыгы. Ооба, бул жерде 2023-жылдын 11-июнь күнү кечки саат 8дер чамасы мен атым аркандап турганда, атыма котороюн деп, анан коёндормо чөгөрүп кетейин деп өзүм кол ороом ала келгем да. Ошол учурда Жылчымышев Замир аканын 2 баласы келет. Илгиз аттуу менен, анан кийин Адилет аттуу баласы. Экөө Матиз менен ушу защитканы бойлоп келишип, анан мен жаныма келип токтошот, түшүшөт. Анан учурашып сүйлөшөбүз, экөө отурат, айтат, сиз биздин атабызды ушинтип жаман тилдепсиз, жаман сөздөр менен айтыпсыз дейт да кыскасы. Анан мен аларга жооп бердим, атаңар менин акам болот, силер киришпегилер, уят болуп каласыңар. Ачык ушундай сөздөр болгон. Анан кийин жүрүң атама барып сүйлөшөбүз деген, жүрүң атама барабыз, барсак атаңа барабыз деп мен кол ороогуму Адилеттин колуна берип, бурулуп кетип атканда бир 3 кадам аттаганымда артыман келип чабып атат да. А сиз ошондо колунда бир дубинкалар, бир нерсе бар экенин байкадыңызбы? Жок. Дубинка жок болчу. Мен өзүм кол ороогуму берип атам да. Агрессия жок болчу да, уруша турганчы, жакшы келишкен да. Экөө келип отуруп алды. Эгерде мен аларды агрессияны билгенде мен мунчалык алып барбайт болчумун да. Мен агрессиясы жогун билип колуна берип, анан кийин өзүм кол ороогуму берип атам да, кармап туруп мен чөбүм алып алайын деп бурулуп кетип атканда артыман чабып атат да. Ошо арык бойлоп кулап атасыз. Ооба, ошо арыкты бойлоп ошол жерде кулап атам, тизелеп калып атам. Анан кийин ошол убакытка чейин сабашты да.
Ошо киндиги менен ылдыйм турайын дедим, отказ бербей койду. Отказ берип туруп алды, иштебей койду да. Бутум отказ берип туруп алды, анан кийин муунтуп атканда ошо илгиз мени муунтупту да. Муунтуп аткан экен өзүмө келгендечи. Көзүнө сайып алдым ошондо колумучу. Көзүмдү сайып алгандан колума чапты, ороп кесе турган жагы мененчи. Колум кыя чапканда мына азыр уланган колумчу. Достор, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Буга чейин мен багыш айылында иликтөөлөр жүргүзгөм. Ал жерде ушу Жалал Абад шаарына, Манас шаарына азыркы ГИКте курулуш курганда ошол жерде мыйзамсыз миллион деген сомго кум шагылдарды мыйзамсыз алып кеткен. Ал боюнча жергиликтүү активисттер да айткан. Мына азыр бул агам да тастыктап турат. Бул жерде болсо ФПСтин жерлери деген жерлерди мына агам өзүнүн жарандык позициясын айтса дагы чалажан кылып, жарым жартылай мына азыр мына 3-чү группада инвалидке чейин сабап ушундай жоопкерлик менен мамиле кылышкан. Бардыгыбыз бир айылда жашаган үчүн бул Ташиевдин Юласы дагы, бул Сиражидин дагы бизде Насирдин дейбиз, Сиражидин деп коебуз биз. Биздин айылда бардыгы. Мындай нерсе болгон, же түшүнбөстүкпү, же адегындай наглый мындай эмеликпи, чересчур мындай көпкөндүкпү, билбейм, аны мен ал жагына баа бере албайм. Но бирок ушу мен жүрсөм айтып калды, эмени Сиражды ушундай уруп кетти бала чакасы менен, башы менен, эме менен, орок менен чаап кеттир дегенден анан мен да өзүмчө ойлонуп, ушуну туура эмес кылыптыр деме кылдым. Ал ким уруп кетирсе, Замирдин балдары уруп кетти деп. Ал Замир дегенибиз Ташиевдин күйөө баласы эле. Эми бул Ташиевдин күйөө баласы эле. Бул баланы биз сыйлайбыз. Ушул маалда мен депутат элем, ал бала айылдык кеңештин төрагасы эле. Биз дагы айттык, эми Замир туура эмес болуп калыптыр. Ушундай деп аны түшүндүрүп айттык. Ал дагы айтты, кызылык балдар ушундай алып коюптур деп ушундай деди. Бүт бардын ажырады. Эми Кудай эле сактасын. Мунун бала чагалары эмне болот, эмеси эмне болот десем, аны Замирге суроо бердик. Замир кандай кылып эме кыласың десем, айтып калды Замир ушул жерде. Мен деди айына 10 000 сомдон берем деди. Мен сразу ответин эме кылып туруп, мен айттым, Замирге 10 000 сом азыр эмне болуп калды? Эмне жетет дедим, мунун дарысын эмнесинчи. Кийинен кийин мага звонок кылып, эме Замир, ака деди, сиз Сираждин жакты эме кылдыңыз, колдодуңуз деди. Мен айттым, телефондо адиги общий эме аксакалдардын эмесин айтты. Ака дедим, ушундай нерсең дедим, листкеден звонок кылып, же үйдү билесиң, үйгө келсең мерге сүйлөшөбүз. Ака эме кыла турган болсоң, келиң, пакта сүйлөшөбүз сиз менен деди. Балдарым жолугат эме кылат. Сизди да ошондой коркутуп калдыбы? Мен ушинтип айтып атпайбы? Мен айттым, мен керекпи мэрде сүйлөшөм, мэр келе берме, үйдөмүн дедим. Сүйлөшөлүбүзгө. Анан дегенден кийин мындай тренинг болуп, ака сиздин балаңыз дагы мындай дегенге мен айттым, ака сен мени коркутпа дедим. Коркутпаган. Куд ушинтип. Анан мен айттым, сен дедим, көчүгүңдө дедим, кичине трещина пайда болгон окшойт дедим. Контачный сварка менен сваркалап коем дедим. Сен эме кылбаган сен мен. Ташиев мени жакшы болсоң, мен сен таанаган Ташиевди мен тааныйм. Ташиевдин шыпыргысы болсоң, үйүнө барып шыпыра бер дедим. Сен мындай кыл эме. Мен болгон реально сөзүмдү айттым дедим. Айта турган нерсем. Питир берип атасың 10 000ден. 10 000ден азыр бир үйгө бир мындай средний үйгө бир күндүк продукциясы 10 000 кетет дедим. Ойлоп атасыңар, бул бала вообще ден соолугунда ажырады эмесин, ажырады кичине реально эме кылат дедим. Камчак Кыдыршаевдин бүгүнкү күнү кайталанбайт эле. Мунун бардыгына күнөөкөр өзүнүн жакындаштары, өзүнүн туугандары, урук тууганы, күйөө балдары, ака укалары бүт бардыгына Ташиевге күнөөкөр берди. Аралашып. Ушулар мына канча мына айтты да, он эмени фирмага Петропарктан кеткен эмелер бар. Эмелерди угутабыз. Ушулар Ташиевди крышевать этип алганда. Эмче өзү Ташиевдин өзүнүн сөзү бар, оозунан чыккан. Мага никакой крыша дегенде ким экен мага көрсөткүлөсү, крышаны мен өзүм алам деп. Мен урук туугандарым эч качан менен аралашпайт деген. Акырында аралашып, акырында жетти.